что в результате удара головы, вот мозг не фиксированный орган. Казакстанда резонанс жараткан окуя дүйнө жүзүнүн назарында аялын өлтүргөн деп айыпталып жаткан экс-министр Кубандык Бишимбаевдин иши боюнча сот отурумун көптөгөн мамлекеттин кошуна Өзбекстандан тартып алыскы АКШ, Германия, Улуу Британия же Туркия менен Корея сыяктуу өлкөлөрдүн тургундары YouTube аркылуу түз көрүүдө. Сот 11 мартта башталган, бирок сот иштери 27 марттан бери түз көрсөтүлүүдө. Ага Казакстандын жогорку соту уруксат берген. Соттун жүрүшүнө жалпысынан 20 миллиондон ашык адам көңүл бурса, кээде аны 250 000 адам бир убакта көрөт. Бул рекорд. То есть в таком измененном состоянии, когда человек находится в некоторой степени алкогольного опьянения, когда человек уже получил несколько ударов по голове, вы все время опирались в своих показаниях и подчеркивали в нормальном состоянии, в нормальном сознании. Вот это оглушение, некоторая степень алкогольного опьянения может считаться нормальным состоянием? Может ли в таком состоянии человек иметь замедленные рефлексы? Может он могут у него подкашиваться ноги? Есть вероятность того, что он дальше может падать? Алгачкы отурумдарда эле Бишимбаев өтө кесипкөй адвокаттарды жалдаптыр, кутулуп же жазасын мүмкүн болушунча жеңилдетип алууга жан өрөп жатат деген сыяктуу сотко каршы пикирлер айтылган. Соңку отурум иштин жүрүшүн такыр башка нукка бура турган өңдөнүп калды. Себеби Бишимбаев менен кошо айыпталып жаткан анын алыс тууганы Байжанов Бишимбаевке каршы анын ишин оорлото турган көрсөтмө бере баштады жана сын пикирлер азайды. Түз эфирде күндөп созулган соттук отурумда улам бир жагдай ачыкталып, сот адилеттиги, соттор менен жактоочулардын кесипкөйлүгү сыяктуу өтө маанилүү маселелер козголууда. Пропущенный аудиозвонок в 16:11 от Бишимбаева Нукеновой. И он пишет: зачем ты все включаешь? А зачем ты все включаешь Гео? Она пишет: у меня 1000 лет так стоит. Он пишет: и я тебя не вижу. Она пишет: если ты заметил, в этой части дома Wi-Fi не ловит. Бишимбаев 4G. Нукенова: а 4G не включается, я не знаю почему. Бишимбаев былтыр ноябрда аялын бир нече саат тынымсыз сабаган 31 жаштагы Салтанат Нукенова алган жараттарынан улам эсине келбей каза болгон. Анын өлүмү Казакстанды нес кылып, зордук, зомбулукка, мындай кылмыштарга каршы каралган жазаны катаалдантууну талап кылган митинг, акциялар башталган. Бул окуя боюнча 30 ноябрда ачылган кылмыш иши адам өлтүрүү беренесинен өзгөчө ырайымсыздык менен киши өлтүрүү беренесине өзгөртүлгөн. Казакстандын Сенаты үй-бүлөлүк зордук, зомбулукка баргандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча жаңы мыйзам долбоорун жактырды. Эми документке президент кол коюш керек. Өзгөртүүлөр жубайын өлтүргөн деп айыпталып жаткан экс-экономика министри Бишимбаевка каршы козголгон иштин артынан кабыл алынды. Защита постоянно говорит о том, что вам какое-то ваше право на защиту нарушается. Вы можете сейчас суду назвать те доказательства, на которые вы опираетесь в качестве бесконечных своих возражений, очерняя без конца Салтанат Нукенову? Прочитайте телефон Салтанат, она сама все объясняет. Я тебя люблю, ты обо мне заботишься. Она своими словами говорит, что никаких истязаний там не было. Хорошо, она пишет своих... вы задали вопрос, теперь дайте мне выслушать. Вы эмоционально задаете, я хочу эмоционально ответить. Ее здесь нет, поэтому все эти измышления, которые вы приносите на суд, да, вы объясните их, а вот в тексте, в материалах дела-то Салтанат совсем другое говорит. Белгилүү казакстандык жана чет элдик блогерлер өз оюн бул окуя боюнча социалдык тармактар аркылуу билдирүүдө. Ошондой эле ага тийиштүү видео тасмалар интернетте миллиондогон көрүүчүлөрдү топтоп миңдеген комментарийлер жазылууда. Алардын ичинде Салтанат Нукенованын жакындарына көңүл айткандар, Бишимбаевди өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу керек деп санагандар, сот отурумун сындагандар жана турмуш кура элек кыздар эми күйөөгө тийгенден коркуп жатабыз деп комментарий жазууда. Бул окуя боюнча сурамжылоодо кыргызстандыктар да өз оюн билдирди. Бул айванчылык, жырткыччылык, коркунучтуу. Кудай сактасын ошондойдон. Ошо билимдүү, илимдүү эле министр болуп жүргөн эми ушундай кылса калгандар кандай кылат? Эмне кылыш керек? Эми мына бийлик тараптагылар көңүл буруп ушуга эмне кылыш керек да? Тыюу салып, мындай жанагындай кандай десем, катуураак жаза берсе мүмкүн оңолот эле.
А могу. сурап атабы кандай Сот болуп атат да, негизи жүрүп жатат да, бирок 2 айдан бери. эми адам өмүрү кетип атса өмүр бою берсе деле болот менин оюмча. Эркек болгондон кийин сөз көтөрбөш керек да, аял кишигечи. Андай кол көтөргөн туура эмес деп ойлойм баары бир. Сот боюнча. Билбейм, ошонун сотту мындай чоочкандары жакпай атат да. Уже все элементарный эле нерсе болуп атпайбы, то что чындап эле бардык эле доказательства бар болуп атат да. Что өлтүргөн экен, урган экен. Азыр уже бүтүрүш керек эле да, каманбай элечи. Да, көрүп жогон болдум. Бирок бул адамдар мисалы эл катарына чыгып атканда, мисалы эл көрүп жүргөн адамдар да болгондуктан азыр мындай катуу талкууда жаратты деп ойлойм да. Эл катарында жүрбөгөн карапайым элдерде андай нерсе көп эле болуш керек деп ойлойм. Анткени аларда мындай мүмкүнчүлүк жок. Мындай элден жардам сурап, мындай жана укук коргоо тарабынан мындай жардам сураганга мындай алы жетпейт деп ойлойм. Карапайым элдерде кээ бир жаңылыктарда угуп жүрөм ооруйт, чын эле аябай мындай эркек киши өзүнүн мындай күчтүүлүгүн колдонуп, өзүнөн алсыз аялга мындай кол көтөрүп уруусуна окшойт. Затына өзү биздин динибизде эми жакшы мамиле кылыш керек да. Эми ошону динди кармап неме кылса эле бизде жакшы деп ойлойм да, жакшы ситуациялар болот деп ойлойм да. Анан аял кишиге кол көтөрүп жаман мамиле кылган бул өтө туура эмес. Эми аял кишилер деле чыдап жүрө бербей, эми то есть аларда деле акы бар да. Эми разводко бергенге акысы бар алар делечи. Ошол себептен алар деле чыдап жүрө бербей, өздөрүнүн акысын билип, эми алар деле ошол эме жагын билиш керек да. Анан эркек кишилер дагы туура аял затыны сыйлап, урматтап, жакшы мамиле кылыш керек. Эмне дегенде ар бир эркектин өзүнүн апасы бар, болбосо эжеси, карындаштары бар, ошолорду ойлош керек. Аял да, адам да, эркек менен экөөнүн укугу бирдей. Анан айбанды сабай берген болбойт да. Балдардын энеси, анда энеси бар, кызы, бирөөнүн кызы да, туурабы? Анан бул эң эле туура эмес деп ойлойм. Биз өзүбүздөн башташыбыз керек. Эркектер да ойлонуш керек. Мен ошо аялын сабап атканда, бирөөнү жанагындай зомбулук кылып атканда, менин энем бар, менин карындашым бар деп ойлонуш керек, туурабы? Ошентип ойлойм. Белгилей кетсек, Кубандык Бишимбаевдин сотуна ант берип коом өкүлү болуп катышкандар аны өзгөчө ырайымсыздык менен киши өлтүргөн деп тааныса, ал өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылат. Азыркы тапта сот уланууда жана Казакстандын башкы прокуратурасынын көзөмөлүндө. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу, 7 канал.